Өлüm деген нерсе бул эмне? Өлüm деген нерсе бул адам баласынын bir жашоосудан экинчи жашоого өтүү деген нерсени түшүнүшүбүз керек. Өлüm жок болуп кетүү эмес. Өлüm келген учурда мусулман адам, Аллага иман келтирген адам түшүнүш керек. Мен bir жашоодон экинчи жашоого өтүп жатамын. Bir дүйнөдөн экинчи дүйнөгө көчүп жатамын деген нерсе болуш керек. Бул дүйнөдөн аркы дүйнөгө көчүп өтүү үчүн бир эле ага өлүм керек инсан үчүн. Өлбөгөн инсан жүрө берет бул дүйнөдө. Качан өлгөндө ал дүйнөгө көчөт, ошондуктан өлүм бул бир дүйнөдөн экинчи дүйнөгө көчүп өтүү. Bir абалдан экинчи абалга айлануу, өтүү. Эгерде ушундай боло турган болсо, эмне үчүн адам баласы өлүмдөн коркот деген суроо чыгат да. Bir жашоодон экинчи жашоого өтүү боло турган болсо, эмне үчүн ушунчалык өлүмдөн коркобуз? Ооруп калсак дагы, кой өлүп калбайын деп болгон дарыны да, уколду да алабыз. Балабыз ооруп калса да ушунчалык тиги дүйнөгө кетип калбасын деп чуркайбыз. Болгон врачка чуркайбыз, чет өлкөгө чуркайбыз, акчаны каржылайбыз, бүт баарын кылабыз, өлүмдөн кутулайын, тирүү калайын деген ниет менен. Эмне үчүн өлүмдөн коркобуз анда? Өлүмдүн бул мусулман үчүн bir дүйнөдөн экинчи дүйнөгө өтүү. Алланын астыга баруу болсо эмне үчүн коркобуз өлүмдөн? Өлүмдөн коркконубуздун себеби 2-3 нерседе турат. Биринчи себеби ушул өлүмдүн даамын таткан жокпуз. Тажрыйба кылган жокпуз. Ошон үчүн коркобуз. Биринчи жаш балага дагы уколду саямын дегенде коркот. Экинчисинде коркот. Бирок үчүнчү, төртүнчүсүндө уже чоңоюп калганда жанагы уколдон коркпой калабыз да. Укол сагына бир аз тыз дейт бүтөт. Туурабы? Bir 10 sekund чыдап койсом бүтөт дейбиз, уколдон коркпой калып жатабыз. Бирок өлүмдөн коркобуз, себеби ал өлүмдүн даамын татып тажрыйба кылган жокпуз. Алла Таала Куранда айтат: "Kullu nafsin za'iqatul maut", ар бир инсан, ар бир нафс өлүмдүн даамын татасың дейт. Качып кутула албайсың дейт. Бүгүн болбосо, эртең болбосо, бир күн болбосо, иши кылып бир күн сен адресиңе өлүм келет. Азраил периште келет. Ал айтып келбейт. Бул жумушун калып кетти, баласы жаш калып кетти, каарган атасы бар эле, каарган апасы бар эле деп айтып келбейт ал. Кокс келет өлүм. Ошондой өлүмдөн эмне үчүн коркобуз? Биринчи себеби ушул өлүмдү биз тажрыйба кылган жокпуз. Ошол себептен дайыма өлүмдөн качып жүрөт экенбиз. Коркуп жүрөт экенбиз. Экинчи себеби эмне үчүн өлүмдөн коркобуз? Себеби өлүмдөн кийинки жашоону биз көргөн жокпуз. Өлүмдөн кийинки жашоо кандай болот? Биле албайбыз. Айрыкча кандай инсандар коркот? Айрыкча күнөөнү көп жасаган инсандар ушунчалык коркобуз. Алланын сүйгөн пенделери кайра өлүмдү күтөт алар. Эмне үчүн? Себеби бул дүйнөдөн алар эртерээк барып, чыгып Кудайдын астына барыш керек. Өзүнүн сүйүктүү болгон жаратуучусуна жолугуш керек. Өзүнүн сүйүктүү болгон пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жанына барууну каалайт алар. Ошончо алар кайра өлүмгө шашышат. Сиз менен бизге окшогон күнөөкөр инсандар биз өлүмдөн качабыз. Эмне үчүн? Ушунчалык күнөөбүз көп. Азыр жаным чыгып кетсе эмне болот экен? Кудайдын астыга барып, "Моуну эмне үчүн могул аракты ичтиң?" десем эмне деп жооп берем? Кечеги күнү моунун артынан эмне үчүн гыйбат кылдың десем эмне деп жооп берем? Кечеги күнү моуну калп айттың го десем эмне деп жооп берем? Кечеги күнү зына кылдың го десем эмне деп жооп берем? Деп ушунчалык кылган күнөөбүздөн коркуп өлүмдөн качат экенбиз. Өлүмдөн качканыбыздын дагы бир себеби, биринчи себеби өлүмдүн даамын татпадык, экинчи себеби ушунчалык күнөөбүз көп. Жаным чыгып кетсе, Кудайдын астына кантип барамын, акыретте кабырда кантип жатамын деп коркот экенбиз. Күнөөнүн көптүгүдөн. Ошон үчүн күнөөнү азайтышыбыз керек. Кылган күнөөлөрүбүзгө тооба кылышыбыз керек. Үчүнчү себеби биз адам баласы ушул дайыма инсан деген сөз онс деген нерседен чыккан, онс деген нерсе мындай дайыма бирөө менен болууну каалайт экенбиз. Жалгыздыктан адам баласы ушундай жарылып жок болуп кетет экенбиз. Дайыма жаныңда жок дегенде bir үйдө жатсаң, кичинекей балаң болсо дагы бир аз тынчып жатат экенсиң. Жалгыз капкараңгы үйгө, чоң үйгө жатып алсаңыз, өзүңүздүн үйүңүз болсо дагы бир аз коркуп, үркүп, жакшы эс ала албайсыз. Эмне үчүн? Адам баласынын табияты ушундай.
Эми сиз ойлоп көрүңүз, дайыма сиз ушундай инсандар менен жүрсөңүз, үйүңүзгө барганда да инсандар бар, кол кошунаңыз бар, мечитке келсеңиз, башка жумушка барсаңыз, баарында инсандар бар. Бирок өлүм келген учурдачы, моунун баарынан ажырап чыгамын. Баламдан ажыраймын, ата-энемден ажыраймын, келинчегимден ажыраймын, бир тууганымдан ажырап жалгыз каламын деген сезим оюбузда жатат. Ошон үчүн өлүмдөн коркобуз. Жалгыздыктан коркобуз, ошон үчүн өлүм келерде ушунчалык коркот экенбиз. Бирок Алла Таала эмне дейт? Сен жалгыз эмессиң дейт. Сен мага ыйман келтирген болсоң, мен сен менен биргемин дейт. Менин периштелерим сен менен бирге дейт. Бирок биз чындап ыйманыбыз ыйман болуп, намаз болгондо ал нерседен коркпой терек, тилекке каршы коркобуз.